Жогорку кеңештин депутаттары Алишер Козуев менен Жусуп Коргонбай уулунун Райым Матраимов менен отурган видеосу тарап коомчулукта талкуу жараткан. Бул тууралуу Жогорку кеңештин депутаты Алишер Козуев өзүнүн пикирин Борбордук телеканалга билдирди. Кечээ чыккан видео боюнча комментарий берсем, мен мында официалдуу түрдө айтам, сиздерден дагы суранып кетем. Себеби кечээ күнү аудио боюнча дагы көп журналисттер кайрылып мага кээ бир жерлери мындай кыркылып, ушундай дагы мындай бир башка бир нукка бургандагы негиздерди байкадым. Ошонун негизинде мен мисалы сиздерден суранып кетем, мындай толук чагылдырып берсеңиздер, официалдуу түрдө айта алам мен. Ал бир нече жыл мурда болгон. Жусупбек Коргонбай уулу, азыркы коллегам, туулган күнүн белгилеп чакырганда куттуктап барганмын мен. Барганда ал жерде бир топ кишилер болгон. Барып, бир аз олтуруп, куттуктоо сөздү айтып кеткенбиз. Ал болгон. Демек, эч кандай жакындык байланышыңыз жок жогоруда айтып өткөндөй. Ким менен? Матраимов менен бизнес өнөктөш эмессиз. Матраимов менен бир эле Матраимов эмес, Матраимовдор жалпы бир туугандары менен биз коңшу айылдан болобуз. Жоуш айыл өкмөтүнүн мен Мамажан деген айылдан, Козуев Абибилла дегенин баласы болобун. Алар Жоуш айыл өкмөтүнүн Агартуу деген айылында чоңоюшкан. Эми айыл жеринде бири-бирибизди таанып эле чоңойгонбуз. Жердешчилик катары, той ашта, жакшылык жамандыкта кандай гана жыйындар болбосун катташып турабыз. Андан сырткары деле мисалы биздин жалпы эле Кара Суу эми өзүңүздөр билесиздер, чоң район, белгилүү инсандар бар, чыгаан инсандар бар. Эми баарысы менен эле той ашта биригип эле жүрөбүз да. Ошондой эле көрүнүш.